Өткөн кылымдын 90-жылдарында Кыргыз өлкөсү өтө оор кырдаалга туш келди. Ачарчылык, жумушсуздук, миграция, инфляция дей койчу айта берсек сөз көп. Мына ошол катаал жылдары тактап айтканда 1992-жылдын 12-октябрында Бишкек шаарында улуттук кураманын капитаны Валерий Сергеевич Кичин жарык дүйнөгө келген. Шаар тибиндеги Лебединовка айылына төрөлгөн Валерий орто үй бүлөдө чоңойгон. Интернет чогуу-учурдагы эң элпек чыйрак болуп чоңойгондор бул 90-жылкы балдар эмеспи? 15-16 жашында достор арасында криминалга аралашкан балалар болгондуктан алардан үлгү алып, балдардын телефондон тартып алып, аларды кайра өткөрүп күн көргөн. Лебединовка кыштагынан башка районго жутко турган Валерия жакшы чөйрөдөгү балдарга кошулат да футболго башооту менен кирип кетет. Алга клубунда тарбияланып баштаган соң Камар ата футбол клубунун мектебине которулат. 2008-жылы Абдышаатта 91 клубуна өтөт. 2009-жылы Борбордук Дордой клубунун катарын толуктаган. Клуб менен Кыргызстандын 2009, 2011, 2012-жылдын чемпиондугун, 2010, 2012-жылда Кыргызстан кубогун жана 2012-жылы Кыргызстан суперкубогун жеңүүгө жетишкен. Дордойдо өткөргөн 4 жыл Валерий үчүн ийгиликтүү болду. Бирок Валерий үчүн Кыргызстан чемпионаты чек эмес болчу. Ошондуктан өзүн сынап көрүү максатында россиялык Волга командасына кошулуу үчүн 2013-жылдын башында барган. 2013-жылдын 27-февралында клуб менен толук келишим түзүлүп, Валерийдин Россиядагы карьерасы башталган. Волга командасы үчүн өткөргөн дебюттук oyunu 2013-жылдын 8-мартында Краснодардык Кубань клубуна каршы болгон. Жарым жыл өтпөй, тактап айтканда 2013-жылдын 11-июлунда ижара иретиндеги Химик клубуна өткөн. Оюн практикасын көбөйтүү жана тажрыйба үчүн бул туура чечим болгон. 2014-жылдын 6-февралында Уфа клубуна ижара иретинде келип кошулган. 5 айдан соң 2014-жылдын 1-июлунда Анжи клубу менен 3 жылдык келишимге кол коюлган. Валерий Анжи клубунун биринчи курамында кармалып турушу кыйын болгондуктан 2015-жылдын 19-январында сезон аягына чейин Тюмень клубуна ижарага берилген. Бирок булардын баары Валерийди алдыда ийгилик күтүп турганынан кабар берген. Анткени 2016-жылдын 28-июнунда бош оюнчу катары Инси клубуна өтүп, клуб менен 2017-2018 сезонунун жыйынтыгы менен РПЛга көтөрүлгөн. Валерий Кичин 2018-жылдын 7-октябрында өз үйүндө Спартакка каршы болгон беттеште Россия чемпионатына алгачкы голун киргизген. Бул гол Кичиндин гана эмес, жалпы кыргыз футболчулар үчүн да биринчи гол болгон десек жаңылышпайбыз. 2019-жылдын 13-июлунда Белоруссия чемпионатында оюн көрсөткөн Минсктик Динамо клубу менен келишим түзгөн. 2020-жылдын 17-февралында Москвалык Торпедо клубуна өтүп, оюн көрсөтөт. 2020-жылдын 18-июнунда кайрадан Инси клубунун катарына келип кошулган. Жана ошондон тарта 4 жыл ичинде капитандык милдет аткарып, өзүн жакшы жактан көрсөтүүгө жетишкен. 2024-жылдын 6-июлунда Өзбекстан чемпионатында оюн көрсөтүп жаткан Локомотив клубу менен келишим түздү. Кыргыз курамасынын 2015-жылдан 2023-жылга чейинки башкы машыктыруучусу болгон Александр Кристин Локомотив клубунун башкы машыктыруучусу болуп эмгектенет. Эки мекендешибиз бир клуб менен ири жеңиштерге жана ийгиликтерге жетишет деп ишенебиз. Валерий Кичиндин Кыргыз улуттук курамасындагы карьерасы. 2011-жылдын 23-июлунда Кыргызстан курамасы үчүн 2004-жылы өтчү дүйнө биринчилигине тандабал оюндарында Өзбекстан курамасына каршы болгон оюнда дебюттук оюн өткөргөн. Олимпиадалык курама команданын катарында 2014-жылы өткөн Азия оюндарында 2 оюн өткөрүүгө жетишкен. Улуттук курам үчүн биринчи голун 2016-жылдын 30-августунда Казакстан курамасынын дарбазасына киргизген. Азамат Майматовдун ордун баскан Валерий Кичин 2009-жылы өткөн Азия кубогунда Кыргыз курамасынын капитаны иретинде талаага чыгып, турнирдеги жалпы 4 оюнду өткөрүүгө жетишкен. Валерий Кичиндин жеке жашоосу. Үй бүлөлүү, бир уулу бар. Келинчеги Алина атактуу регби машыктыруучусу Игорь Николайчуктун кызы. 2011-жылдан тарта Кыргыз курама командасы үчүн жалпысынан 49 беттеш өткөрүүгө жана 5 гол киргизүүгө жетишкен. Трансфермарк порталы футболчуну 450 000 еврого баалайт, бирок 2019-жылы 1,5 миллион еврого бааланганын унутпашыбыз керек. Сол бутун Мессидей эле колдоно билген Валерий көбүнчө сол коргоочу катары оюн жүргүзөт, бирок ошол эле учурда борбор коргоочу милдетин да аткара алган универсалдуу оюнчу. Өзгөчөлүктөрү коргонууга гана ыктабастан чабуулга чыгып өзүн көрсөтүүгө аракет кылат. Жеткирип берүүлөрү так аткарып, гол киргизүүгө да жетишет. Анын Казакстан жана Мьянма курамаларына каршы узактан киргизген голдорун эстен чыгарбайлы. Айтор мактай берсе сөз көп. Валерий коргондо турганда эч камырбай чабуулга чыга берсе болот. Курамабыздын капитаны Валерий Кичин тууралуу болгон чыгарылышы сиздерге жакты деп ишенебиз. Ал эми кийинки чыгарылыш ким тууралуу болсун, комментарийге өз пикириңиздерди жазыңыздар. Сиздер менен болгон Футболбек, кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө.